Ең күчтүү аял ким бүгүнкү күндө? Ең күчтүү аял ушул чөйрөсүндө бузукулукка, жамандыкка, ушундай эрсиздикке, баласыздыкка, чечингендикке чакырыктар болуп жатканда, ошолордун эч кимисине көңүл бурбастан, жок, мен жаратуучум менен мамилем бар, мен намысым менен мамилем бар, мен тарыхым менен, менин маданиятым менен мамилем бар деп, ошолордун эч кимисине көңүл бурбастан, туура жолду тандап, намыстуулукту, уяттуулукту тандап, ушул багытта баскандык бүгүнкү күндөгү эң баатыр кыз, баатыр эне деп айтар элем. Сиздики дагы ушун азыр мен айткандай ата энеңиз, туугандарыңыз, кээде досторуңуз, интернеттеги чакырыктар, укукчулар, ушулардын баардыгы биздин аялдарды, эжелерди ушундай нерсеге үндөп чакырып турган убагы. Эрсиз калгандыкка чакырыктар, базарга ар дайым көчөдө жүргөндө, базарга жүргөнгө, балдары таштап кеткенге, мамлекетке кыдырып кеткенге чакырыктар толтура. Жада калса ата энеңе деле карабай койгун, күйөөңө деле карабай койгун, балаңа деле карабай койгун. Ушул негизгиси өзүңүн убактылуу уракатыңа алып калгын деген чакырыктардын арасында калгандайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү эң күчтүү аял ушул чакырыктардын эч кимисине кулак салбастан Алла Тааланын чакырыгына, имандын, уяттуулуктун, намыстуулуктун чакырыгына кулак түшөп, ушул багытка баскан аял эң баатыр аял деп айтар элем.